диаспора деген сөздү көп мекендештер баягы талкуулаганда биздин мамлекеттик мекеме деп элестетет. Мамлекеттик мекемеге салыштырмалуу эгерде айтсак, вот элчилик бар. Элчилик бул мамлекеттин жүзү. Диаспора болсо ошол жерде иштеп жаткан, эмгектенип жаткан коомчулуктун жүзү, коомдун жүзү. Диаспоранын эң биринчи максаты бул мекендештердин, жергиликтүү кыргыздардын Россия Федерациясында аброюн, орусча айтканда имиджин башка деңгээлге көтөрүү. Жогорку деңгээлге. Да, жогорку деңгээлге көтөрүү, андан тышкары негизле юридикалык коопсуздук тарабынан эмес, маданият тарабынан, спорт тарабынан эсептеген Россия көп улуттуу өлкө болуп эсептелинет. Биякта армян диаспорасы бар, Азербайжан диаспорасы бар, еврейлер диаспорасы бар, белорустар бар, молдавандар бар, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан бар. Ошолор менен тең тайлашып, ар кайсы площадкада мамлекеттик деңгээлдеги чоң мероприятияларда кыргыздардын атын жакшы жагынан көтөрүп, өзүбүздүн желекти көтөрүп алып, биз кыргызбыз деп туруп, ошол жакшы жагынан таанып туруп